Мен ойлойм, бул боюнча шектүүлөр дагы чыгат, дагы кармалуулар болот, дагы камоолор болот. Анткени аны бошоткон сотторго, ошол бошотууга негиз болуп келген кездеги прокурор, дагы ошол кездеги ички иштер министри, паспорт жасап берген адамдардын кыймыл аракетинде кылмыштын составдары барбы жокпу менимче изилдем жасаса керек. Дагы бул эми Шамил Эсенжановдун уулу дагы шек жараткан адамдардын бири. Анан дагы азыр күбө катардагы суралып турган адамдар бар болуш керек. Феликс Шашанбаевич Кулов дагы күбө катары суралышы мүмкүн. Бир топ адамдар суралышы мүмкүн, бирок эң негизгиси, эң көздөрү ошол жеткенчеги Шамил Эсенжанов болсо керек. Анткени ошол кезде бул күч сылтын бардыгын кылган, анан автоматтай тездик менен чыгып кетишине албетте ошол жогорку бийликтин адамдары кызыктар болгон, кызыктай болгон эмес, бул кызыктар болгон. Ошолордун бардыгы бүгүн чыгып атат, мурун эле чыгыш керек болчу. Бул эл билген чындык болчу, бирок ушулардын бардыгы камагандан жыйынтык чыгып, анан негизги бүгүнкү камакта жаткандардын бардыгы булар аткаруучулар, башкаруучулар эмес. Анан аларга камап коюп, мындай бир көрсөтмө алыш үчүн эле камап койгон болсо, анда ошол негизги заказчиктерди анда туура деле ойлойм, тиркөөчүлөрдүн жана укук коргоодон жүргүзүп аткан негизде. Анан бирок кабатыр кылат, ошолордун бардыгын мындай баш коргоо чарасын, алар качып кете турган адамдарды эмес, ошо баш коргоо чарасын үй камагына чыгарып эле тергөө иштер, сот иштерин улантырса дурус болмок да. Мурдагы президент болуп ал мындай майда чүйдө иштерге аралашпаса керек эле. Анан кийин бирок ал кишини мындай туура эмес маалымат берип айтып койгонун мен да уккам. Атургай ошол кездеги президент самолет Атахановдун баласына таандык экенин билип калганда бир ошо кыйкырып мындай аябай ачуу калтырган укканым бар. Анан бирок ал кишини тапшырма бер деп мен ойлойм. Бул иш 6 жылдан кийин ачылып аткан жок. Болгону иш козголуп атат. Бирок иш ошол кезде эле козголгон, ошол кезде эле парламент комиссия түзүлгөн, 2 комиссия түзүлгөн. Экөө тең ошол кездеги 5-чакырылыштагы депутаттар түзгөн. Экөө тең Атамекен фракциясына таандык болчу. Ташполот Балтабаев жетектеген комиссия анын жанагы медициналык жагын тескеген болсо, Болот Черниязов анан юридикалык жактан тескеп, анан алар корутунду чыгарган. Кимдер бул ишке мындай кызыктар болгонун айтканчы, мына ошол боюнча Жогорку Кеңештин токтому толук аткарылган эмес. Мына бүгүн гана ал күчүнө кирип, мындай ошо жанагы шек жараткан адамдардын бардыгы камакка алынып, анан суралып жатат да. Бул чынын айтканда ошол кездеги эң чоң саясий коррупция болгон.